Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Акыркы учурларда айыл чарба тармагында конкреттүү түрдө иш алып барылбай жатат деген сөздөр көп айтылууда. Кээ бирлери программалары жакшы эмес десе, айрымдары министрликтин кызматкерлерин кыскартыш керек деген ойлорунда айтышып келүүдө. Ал эми бул тармакты өнүктүрүү үчүн бүгүнкү күндө президент, өкмөт башчы баш болуп киришип, алдыга жылдыруунун аракеттерин көрүшүүдө. Кече күнү эле мамлекет башчысы Бишкек шаарында өтүп жаткан региондук өнүктүрүү боюнча улуттук диалог аттуу конференциясында ирригация боюнча мамлекеттик программанын ишке ашуусун айтып, программага ылайык 2026 жылга чейин 65 000 гектардан ашуун жаңы сугат жер өздөштүрүлөт деп эске салды. Мына ушундай айыл чарба тармагындагы айыл чарба тармагы боюнча бүгүн биз кенен сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Сузак райондук агрардык өнүктүрүү бөлүмүнүн башкармалыгынын баш кадиси Мусанов Тынычбек Тагайевич, ошондой эле талдоочу Маматов Узакбай Абдуллаевичтер келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Алгач Тынычбек мырза, ошо сизге суроо бергим келип турат да, бүгүнкү күндө мына ушул Сузак районунда агрардык башкармалыгы сиздер эмне иш аткарып атасыздар? Бүгүнкү күндө райондо айыл чарба тармагына караган канча жер бар бүгүнкү күндө? Сузак районунун аймагында 2019 жылга 44 900 гектар жерибиз бар. Мындан сугат жер 25 086 гектар, кайракысы 14,5 000 гектар жерибиз бар. Буларга көбүнчө ушу будай эгилет. Мына быйыл болсо 5984 гектар эгилди. Эми жазга Кудай буйруса ушу жазгы айдообуз, жазгы будайыбыз 3000 гектардан ашык жерге будай эгилет деп күтүп турабыз. Андан тышкары картошка эгилет бизде, жашылча эгилет, көп тармактуу боюнча. Эми албетте булар боюнча баягы иш аракеттер боюнча жылда эле аткарылып, бул боюнча маалымат берилип келет. Бирок канчалык негизде ишке ашып атат бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө мынакей биз былтыркы жылы ушул 44 000 гектардан ашык жерибизге бүт айыл чарба эгиндерин эгип, мынакей быйыл областыбызда эң алдыңкы пландардын бардыгын ашыгын аткарып, мал чарбачылыгы боюнча 104%, талачылык боюнча 103%ка аткарып, мынакей эң алдыңкы айыл өкмөт райондун бирине кошулдук. Рахмат. Узакбай ага, ушу бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей эле, мына ушул айыл чарба тармагында буга чейин дагы ушул сындар айтылып келип атат да. Ошо кээ бирлери мына ушул программа бир өзүнүн угунда кетпей атат. Кээ бирлери ушул министрликте ушул жакшы бир кадр маселеси дагы бир кыйын маселе болуп атат деген сөздөр да айтылып келип атат. Буну ушул бир эле коомдо талкуу эмес, бүгүнкү күндө ушул жогорку кеңештин депутаттары дагы көтөрүп чыгып атат да бул маселени. Эми ушул сиздин оюңузча бүгүнкү күндө ушул кыргыз айыл чарбасы бүгүнкү күндө абалы кандай негизи эле? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен сөздү ушундан баштагым келип атат да, биз ошо кыргыз өкмөтү илгертеден бери, ошо ата бабабыздан бери биз ошо агрардык өлкө болуп жашап келатабыз да. Бүгүнкү күндө дагы башка чет кошуна өлкөлөр бизди агрардык өлкө деп таанышат. Бирок ошого карабастан мына бүгүнкү күндө биздин агрардык саясатыбыз кандай болуп атат? Мисалы үчүн ошонун ичинде эле мына ошо айыл чарбачылыкты алалык. Мурдагыга салыштырып алуу үчүн айтканда мына жер өздөштүрүү бир топ процентке кыскарып кеткен да. Алга эмнеге себеп? Ага ошо мынау күйүүчү, майлоочу майлардын кымбаттыгына байланыштуу, ал жерлер өздөрүн актай албай калгандыгына байланыштуу, кайракы жерлердин көпчүлүк жерлери айдалбай калган. Жөн эле жатат, чогорок кылышат экен, эми ушундай сыяктуу да. Анан дагы бир жери, чынын айтканда бүгүнкү күндө ушу айыл чарбадагы иштеген ушу дыйкандарыбыз ар тараптуу аракет кылып келишет да, ушу бир жашылчаны өндүрөлүк. Анан ошол биз өндүргөн продукция
ошо экспортко же болбосо ички экспортпу тышкы экспортко ушу сатылып кетсе, биздин өзүбүздүн акчабыз ушу чыгып берсе, биз ошо кетирген акчабызды кайра актап алсак деген негизде да. Бирок ошого карабастан дыйкандарыбыз ушу күйүп келет да. Мына быйылкысын алалы, мына картошкабыз мына өтпөй калып, кошуна келишимге келген өлкөлөр дагы албай коюшуп, эмне себептен албай коюшту? Себеби алар баягы удобрениянын дозасын жакшы бере алышпай, ашыкча берип билип, ал жерден алардын лабораториясы тиги туура эмес көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, ошондон улам албай коюп атышат да. Мунун мен катачылыгын ушундан көрөм да, биздин тиги Айыл чарба министрлиги негедир ушу усулдук жагын иштетпей атышат да, иштебей атат. Болбосо ошол жерден дыйкандарга тынымсыз усулдуктарды берип турса, урматтуу дыйкандар, картошканы эктиңер, картошкага мынанча процент удобрение бериш керек, ашык, аны тиги сиз сырткы өлкөлөргө, кошуна мамлекеттерге сата албай каласыздар деген бир дагы ушундай дыйкандарга бир усулдук көрсөтмөлөр болбой атат да. Ошондон улам тиги дыйкандарыбыз зыян тартып келет. Чынында эле ар бир тармак ошол өзүнүн ошол тармагындагыларга көңүл буруп, ошонун ичинен аракеттер көрүш керек да чынында. Жогоруда ошол айтып өттү да, ошол бүгүнкү күндө мына картошкабыздын ошол сырт жака ошол өтпөй жаткандыгы, ошол жерде туура эмес баягы азотторду берип койгондугу деп айтылып атат да. Эми ушул багытта сизге суроо бергим келип турат да. Бүгүнкү күндө мына ушул Айыл чарба министрлигинин бүгүнкү күндөгү райондордогу ушул бөлүмдөрүндө, башкармалыктарында түзмө-түз иш алып барып келесиздер. Ошо сиздер менен ошол дыйкандардын, биздин элдердин байланышы кандай бүгүнкү күндө? Чынында эле мына ушундай түшүндүрүү иштери жүрүп атабы? Райондо канчалык деңгээлде бир жылда канча окутуулар жүрдү, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү? Мынакей тиги биз чындыгында биз мурунку жылдарга караганда азыркы 2018 жылы, 2019 жылы биз пландаштырып атабыз. Быйылкы эле жылы 2019 жылы 21 ноябрда, январда Суу администрациянын залында агрардык өнүктүрүү окуу болуп өттү. Ошонун бири 2019 жылы 28 январда дагы Кыргыз жайыт боюнча жайыт комитеттеринин бардыгын чакырып биз окуу өткөзүп атабыз. Мындан ары дагы биз дагы окууларды көбөйтүп, ошо элге жакындан жардам берип түшүндүрүү иштерин алып барабыз деген ойдобуз. Биз азыркы мезгилде ушу былтырдан бери көп дыйкандар менен жолугушуп, ошол бул киши айтып кеткендей ошол минералдык жер семирткичтерди чачууда нормасын так айтып, аларга түшүндүрөбүз. Эгерде көбүрөөк азотту берип кое турган болсоңор, кийин элди отравить этесиңер, элге зыяндуу учурайт, түшүмүңөр мурдагыдай жакшы болбой калат деп түшүндүрөбүз. Бирок жеке менчик чарба болгондон кийин ар бир үйдүн түтүнгө, ар бир үйгө кирип биз түшүндүрүү иштерин алып бара албай жатканыбыз чындык. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү биздин темабыз айыл чарба тармагындагы иш аракеттер туурасында сөз кылып жатабыз. Бунда ушул айыл чарба тармагын кантип өнүктүрсөк болот, кандай сунуштар бар, мына ушул жалпы ошолор боюнча сөз кылабыз. Биздин байланыш түз номерлерибиз иштеп жатат. 037-22 коду менен 502-06 номерин чалсаңыздар, биз сиздерге сурооңуздарга жооп алып бергенге аракет кылабыз. Эми албетте мындай айыл чарба тармагында жылда эле ушул айыл чарба тармагындагы өкүлдөр же болбосо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бүгүнкү күндө биз жакшы көрсөткүчтөр менен чыгып келдик, мынча пайыз аткардык деген сөздөр бул жылда эле айтылып келет да. Бирок иш жүзүнө келгенде бул сөз түрдө бир кемчиликтери деле байкалып келет. Бул багытта кагазда эмес, иш жүзүнө өтүш үчүн кандай иш аракеттерди конкреттүү түрдө көрүш керек? Узакбай мырза. Туура суроо. Бүгүнкү күндө мен ойлойм да, мынакей туура азыр алсак ошо жерди иштетип өндүрүп аткан дыйкандардын эсебинен мындай жакшы көрсөткүчтөр бар. Ошо дыйкан базарларда ушу бардык продукциялар сатылып атат, мынчага өндүрүлдү деп айтылып келип атат.
Бирок мен дагы жол токтолом да, ошо биздин ошо агрардык системадагы основной жумуштар аткарылбай калып кетип атат да. Мына көп жерлер айдалбай калып кетип атат. Эгер ошол жерлер өндүрүлсө, мурда тиги Союздун учурундагыдай өндүрүлүп иште бере турган болсо, Кыргызстандын экономикасын ушу дүңгүрөтүп көтөрө турган ушу биздин айыл чарбандыгы. Мен ушундай түшүнөм да. Анын экинчи жагынан карап турсак, эми Кыргызстандын өнүгүүсү башкасын мен азыр көрө албай атам. Ушу агрардык, ушу айыл чарбандыгы менен биз өнүгөбүз. Муну туура кабыл алышыбыз керек да. Эми бүгүнкү күндө, эми ошого карабастан мына бүгүнкү күндө айыл чарбага жасаган саясатыбыз же болбосо мамилебиз негедир ушу аксап келатат да. Мына эми азыр угушубузга караганда ошо айыл чарба министрлик баардык ведомстволорун кошкондо 5000 айланасында кызматкерлер иштешет экен. Бирок дыйкандарга кандайдыр бир усулдук же болбосо кандайдыр бир мындай жакындан жардам берип жатканы негедир көрүнбөйт. Дыйкан өзү менен өзүн иштеп атат. Министрлик, ведомстволор өзү менен өзү. Эл менен тиги ошо агродепартаменттин ортосунда байланыш почти что жоктой да. Эми муну өнүктүрүү үчүн мынакей өзүңүз азыр сөз кылып кеткендей, президент жакшы сөздү баштады. Ошо ирригация деген бул аябай жакшы маселе. Эми ушуну жолго койсо, аябай өнүгүүгө барабыз. Ал үчүн эми туура баардык нерсени кадр маселеси чечет. Кадрларга, айыл чарба кадрларга дагы менин оюмча ушу аксап туруп калгандайбыз да. Ошо кадрларды дагы чечип, баягы аксакал айтып өткөндөй, чынын айтканда бул агродепартаменттин сөзүн кимдир бирөөлөр угушу керек. Бизде байланыш бар экен ага. Койбош керек, келиш керек. Биздин негизги өнүгүү булагыбыз ушу агро тармагы болуп аткандан кийин муну жолго коюш керек. Рахмат, бизде байланыш бар экен. Угуп алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду берип. Алло. Угуп атабыз. Алло. Мен Курманбек Айлыкбектен Сырыков бауыржан. Алло. Угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү. Биздин айыл өкмөтү өзүнчө эле үлүшчелерди кымбаттатып атат, аренда жерди кымбаттатып атат. Шулар туурабы? Рахмат, бул боюнча өзүңүз жооп бересиз. Эми мындайда, бул ППСтин жерлери, мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүүнүн шарттары бар өзүнчө. Муну бир гана ошо 3 түрү бар. Бири аукцион түрүндө, экинчиси конкурс түрүндө, үчүнчүсү түз берүү түрүндө болот. Аукцион түрүндө азыр мынакей биз угуп атабыз, силердин аймагыңарда ошо кечетен бери, 2-3 күндөн бери ошо аукцион өткөзүп атканын биз угуп атабыз. Бирок ижара берип атканда аукциондо өзү айтып турат. Аукцион деген сөз ал баасы ким көтөргөн болсо ошол алат. Рахмат, бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү. Алло. Бизде байланыш бар экен. Саламатсызбы? Мен Базарган районунан. Алло, Назарбек. Саламатсызбы? Мен Базарган районунан. Алло, Назарбек. Узакбайымызды кайтайын дедим эле. Мен сиз айтып атасыз, айыл чарба министрлигинде 5000ден ашык кызматкер бар деп. Бул жерде белгилеп айта кетиш керек. Айыл чарба министрлиги ар кандай структурадан турат. Департамент, суу чарба департаментинен, айыл чарба министрлигинен, карантин инспекцияларынан, механизация департаменттеринен турат. Айыл чарба министрлигинин негизги кызматкерлери болгону 80 гана адамдан турат. Мисалы үчүн, жаныңызда турган агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын сапырдыктары болгон 4-төн 5тен ар бир райондо кызматкерлер бар. Рахмат.
Жо, туура, сиздин айтып атканыңыз туура. Мен эми мындай орточо жалпылаштырып айттым да, ошо 5000 сотрудниктин айланасында кызматкерлер иштейт экен деп. Ошол 5000 кызматкерлер иштеп атып, анан бүгүнкү күндө ушу айыл чарба, ушу агрардык тармагыбыз негедир мындай өнүкпөй атканынан айтып атам да, негедир өнүкпөй атат деп атам да ушу. Себеби ушунчалык көп кадр иштейт экен, кандайдыр бир өнүгүү жолуна өтүшүбүз керек деген нерсени айткым келди да мен муну мененчи. Негизинен уша эми туура тармактарга бөлүнүп кетет. Жалпылаштырып айтканда ошо 5000дин айланасында кызматкер иштешет экен да. Бүгүнкү күндө эми ошо 5000 ошончо көп кызматкер иштеп аткан соң айыл чарбага кандайдыр бир эффект алып келиш керек деген ойдомун да. Рахмат. Эми азыр жогоруда мына биздин телекөрүүчүбүз дагы суроо берип кетти. Ушул жерде өзүнүн оюндагы суроосун дагы берди да. Ушу райондордо болгону 5тен гана 4тен гана бүгүнкү күндө өкүлдөрү бар деп. Эгерде мына ушундай маселе болгон болсо, айыл чарба министрлигине бүгүнкү күндө ушу сиздер тараптан канчалык деңгээлде коюлду? Биз бүгүнкү күндө 5-6 кадр бул маселеге айыл чарба тармагына жетишүү кыйын болуп атат. Бизге бир өзгөртүүлөрдү киргизүү деген бир сунуштар айтылдыбы? Эми мынакей союз мезгилинде ар бир тармак боюнча барлык адистер толук ошол коюлуп, ошолор иштейт беле, ошолордон талап кылынат эле. Азыркы мезгилде агроөнүктүрүү башкармалыгында бизде болгону 5 бар. Бирөө да өтүп кеткенге байланыштуу, ага жакында конкурс болот. 5 адам азыркы мезгилде кайсы эмесине жетиши мүмкүн иштерине. Мисалы, мал чарбачылыгы боюнча бир адисибиз керек. Мисалы, андан тышкары техника боюнча бир адам болуш керек. Эми ар бир тармак боюнча бирден адам болгондо, ошону ийне жибине чейин барып иштеп, элге жакындан жардам берсе, бул ийгиликтүү болмок эле. Эми айыл чарба тармагы болгондон кийин айрыкча ушул сиздердин тармагыңыздар бүгүнкү күндө чоң ролду ойнойт да. Азыркы 5000дин тегергенде деп чындыгында мындай маалымат бүгүнкү күндө бар. Ошо 5000дин тегергенде деп. Бирок ошол азыр жогоруда айткандай эле айыл чарба тармагында 80 гана орунду атат. Бул деген жогору жакта ошол жерде кадр маселесинде бөлүштүрүүдө бир туура эмес маселелер бардай сезилет да. Эмне үчүн буга чейин мисалы айыл чарба тармагына министрликке бүгүнкү күндө талаптарды коюп атасыздарбы? Биз бүгүнкү күндө жетишпедик. Муну кандай кылсак болот деген? Биз бир канча жолу башкарма тарабынан айтылып келет. Болгону аларда ушундай чечим кабыл алат экен, ушу жетет, бардыгына жетиштүү деп. Ошондуктан ушу биз эмне кылабыз? Жогорудан айтылган берген штатында адам берген болсо, андан тышкары биз штат алганга да мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эми ушул маселени кантип чечсек болот? Талдоочу катары бүгүнкү күндө чынында мына жогорудагы маселелер бар экен. Бүгүнкү күндө 5000 деп жүрсө, бүгүнкү күндө чындыгында аз. Эми мындай да баягы бир маселе туурасында аны жеткиликтүү кылып айтмайынча ал жетпейт да көп жерге. Эми туура баягы жогору жактан ушул кадрлар жетишерлик, бардыгына жетишет, болот ушул деп чечим чыгарып койгон болсо, туура эми баягы жогору жактан айтып аткандан кийин демек бул нерсе жетишет экен да деп көп кызматкерлер унчукпастан иштеп жүрүшөт да бүгүнкү күндөчү. Эми ошо унчукпай коюунун өзү туура эмес да бүгүнкү күндөчү. Бүгүн биз эми демократиялуу өлкөбүз. İçimizdeki oy pikirdi mınday genen açık aytkanга укугубуз бар ар биринин. Ошондо ушу кызматкерлер ачыгын айтып, урматтуу министр желе или ушу кайсы кызматка туура келсе, бизге бул кадрлар жетишсиздик болуп атат. Бизге дагы кошулуш керек болуп атат. Ансыз мындай глобалдуу маселени чече албай атабыз, жетише албай атабыз, карай албай атабыз. Ошондон улам биздин айыл чарба ушинтип аксап атат. Биз ушул кызматтарды ордуна коюшубуз керек. Анан бизден ошол бир кандайдыр бир жакшы жылыштар болот деген сыяктуу кылып, ушул нерселерди айтыш керек. Айтмайынча ал жетпейт да. Айтат го жакшынакай баягы бала ыйлабаса, ага каяктан тамак берилмегиле. Ал тоого келгенде отура берет да, туура. Ансыгар куд ошондой эле нерсе. Рахмат, бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Угатабыз, урматтуу телекөрүүчү. Алло, мен
Алло, мен суроом бар эле. Мен Базаркоргон районунан 500 айыл өкмөтүнөн калдым. Мен 10 эле сотук үлүшүм бар. Фондунун жерине мен кайрылам, фондунун жерине мага жер только 4-чі категорияда жерди берип атат, мен андан отказ кылып атам да. 1-чі категорияда жерди бергендер, мне как үлүш катары колдонуп жүрөт, жылдан жылга өткөзбөйт, же аукцион өткөзбөйт, же болсом бөлөк неме кылбайт. 10 сотук үлүшү бар адамдар жер ала албай жүрөт. Мыякта 1,5 гектар 80 сотук үлүшү бар адамдар 1,5 гектардан 2 гектардан 2,5 гектардан бир жолу менчигине басып алгандай кылып туруп иштетип жүрөт. Алар кое бербейт, жерди бошотпойт. Ошо 10 сотук үлүшү бар жерлерге берсе болобу ошону? Ошону бир мындай талкуулап карап койсоңуздар, мен суранычым ушу. Көпчүлүктүн атынан мен ушуну суранамын. Туура маселе. ППС'тин жерин берүүдө ошол кеңештин айыл өкмөттүн кеңеши комиссия түзүп, 7 адамдан комиссия түзөт ижарага берүү боюнча. Ошолор жердин канча гектарга чейин беришин аныктайт, жана ошону менен бирге ижараганын баасын да аныктайт. Айыл өкмөт ага киришиге укугу да жок. Укугу жок, бүгүнкү күндө чындыгында ал маселе дагы бир жагынан бар. Бирок ошол жерде райондук өнүктүрүү, агрардык өнүктүрүү башкармалуу болгондон кийин бүгүнкү күндө кайсыл жерде мисалы үчүн калыстык туура бөлүштүрүү жагы, андан сырткары бүгүнкү күндө чындыгында биздин жарандарыбызда деле баягы кемчиликтер бар. Бүгүнкү күндө канчалаган жерлерди алып коюп, бирок жөн эле турган жерлерибиз дагы жок эмес, бар андай учурларда. Мына ошоларды кайра иштетип, ушу айыл чарбаны бир өнүктүрүү үчүн алар менен сүйлөшүүлөр болобу? Болот. Ижарага берүү боюнча баягы жободо көрсөтүлгөн да. Ошол кеңештин, ошол комиссиянын төрагасы менен комиссиянын мүчөлөрү жерди ошол айылдын шартына карап бериш керек өзү. Анан кийин чечим чыгарып алышып, анан кийин азыр мынакей Курумбек айыл өкмөтүнөн 5 гектардан берип алышыптыр. 5 гектардан андан ашканда бербейбиз, 5 гектардан төмөн болсо болот деп. Муну сессияда кабыл алып, эме кылгандыгына байланыштуу биз аларга кийгиş алып атык. Рахмат. Эми ушул жерде дагы эле бул маселе бүгүнүнө келип калган жок. Бул ушул көптөн бери көтөрүлгөн маселе да бул. Кээ биринде жогоруда айткандай эле 10 сотук жер үлүш болсо, кээ бирисинде 5-6 гектардан. Эми мына ушундай маселелерди бардыгына тең кароо. Бардык ушул жарандарыбызды, коом дыйкандарыбызды бүгүнкү күндө бирдиктүү иштетүү үчүн биз кандай иш-аракеттерди көрүшүбүз керек? Эми мындай да, азыр баягы бизде демократиялуу өлкө болгондуктан, ошо демократиянын принциптерине таянып, бияк аксакал айтып өткөндөй, ошо конкурстук негизде кимдин канчалык мүмкүнчүлүгү бар, ошого жараша чечилет маселе. Анан көп маселелер туура ошо жергиликтүү кеңештин депутаттарынын чечими менен түзүлүп калган да. Эми аябай туура суроо бердиңиз. Буну социалдык теңдикке алып барыш керек да. Туура, эми кимдир бирөөгө тиги 7-8-9 гектардан жер тийип калгандагы, анан кимдир бирөөлөргө 1 гектардагы жер мындай тийбей калып, ал ушуну иштеткенге ушунчалык мүмкүнчүлүгү болсо дагы тиги киши бул менен бөлүшпөстөн ушундай кылып иштеп келет. Эми бул чын айтканда бүгүнкү күндөгү ошо мыйзамдуулук ошого алып барып койгон да. Муну өзгөртүш үчүн, бул теңөөгө алып барыш үчүн ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарынын бир эрктүүлүгү керек да, ошолордун бир эрктүү чечими керек да. Ал адам дагы кудушу ушу бизге окшогон адам, ушул биздей кийинип, биздей жашаш керек. Ошон үчүн же ушу жер иштетүүнү теңелтелик, же ушундай деген сыяктуу ошо тиги жергиликтүү кеңештин депутаттарына көбүрөөк ошолорго көбүрөөк байланыштуу да. Ошолор карашы керек. Анан бул теңдик, социалдык теңдикти жөндөшү керек. Бул боюнча эми баягы мынакей ушу азырда да мына эми мындай маселелер козголуп атат.
ошо депутаттарга да бул нерсе жетип барар. Анан алар дагы ошо тиги кишиге аз, бул кишиге көп дегендей кылбай, ошо социалдык теңөөгө алып барат деген ойдомун да. Ушул гана жол менен биз ошого барышыбыз мүмкүн. Албетте эми ушул жерде бардык нерсе иш жүзүндө канчалык негизде иш алып барылууда. Бүгүнкү күндө биздин дыйкандарыбыз ошо бөлүнгөн жер үлүштөрүн канчалык негизде иштеп жатат деген сөз, бул сөздө баарыбызда турат. Бирок бүгүнкү күндө ошол Сузак районунда мына ошол 4000 гектардан ашык дедиңиз, 400 гектардан. 44 миң гектардан. Мына ушунун конкреттүү түрдө иш жүзүндө канча гектарына бүгүнкү күндө эгилип келип атат, канчасы бош туруп атат? 44,5 миң гектар жерден сырткары ППС'тин жерлери бар да. ППС'тин жерлери мамлекет фондунун жерлери. Биз 94-жылы жер реформасына кеткенде, жакшы жерлердин бардыгын баягы үлүш ээлерине берип, эң төмөн, жаман, суу жетпеген, алыскы, жайытка жакын жерлердин бардыгын ППС'ке алып алганбыз. Ошонун кесепетинен 500 Сузак району боюнча былтыркы жылы 555 гектар жерибиз эгилбей бош калды. Бирок жылдан жылга түшүндүрүштөрдүн алып баруу негизинде жылдан жылга 50 гектардан кыскарып отурат азыркы мезгилде. Эң кесепети ошол реформа учурунда биз мамлекеттик фондунун жерлерин, жакшы жерлерден, жолдун бойлорун, тиги бонитеттин жогору болгон жерлерди алып калбай, ошо эң жаман жерлерден алып калган кесепетинен эгилбей жатат азыркы мезгилде. Ошол биздин ошол кемчилдигибиз ошо реформа учурунда ошо катачылыгыбыз ошол болуп атат. Мына Кудай буйрса эртеңден баштап жаз айынын 1-күнү башталат. Албетте ошо жаз айы башталганда эле ошо биздин дыйкандарыбыздын эң биринчи көйгөй маселеси бардык нерсени үрөндөрдү себишет, эгиндерди эгишет, бирок сугат суу маселеси дагы Курч бойдон бул келет да. Өзү негизинен Сузак району боюнча сугат маселеси өтө тартыш өзү негизинен. Июнь айлардын орто ченинде Көк дарыясы дагы суу азайып, башка жерлерге, Сузак айыл өкмөтүнө, Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн бир 3-4 айылына, Бегеватка ушул айыл өкмөттөрү өтө тартыш, Ташбулак. Эгерде суу болбосо, айыл чарба эгиндери чындыгында баарыбызга белгилүү, эгин түшүм алыш өтө оор болот. Мүмкүн болушунча мынакей кече президентибиз айтып өттү, Көк дарыясынын баш жагына 2026 жылы чоң суу сактагыч курабыз, Кудай буйруса деп кетти. Эгер ошол суу сактагыч курулуп калган болсо, ошол канчалаган гектар жерлерибиз сугат суу менен камсыз болот биринчиден. Канча деген жерлерибиз ушул кайрак жерлерге суу чыгарылып өздөштүрүлөт. Ошол эгерде болуп калган болсо, бизге абдан дыйкандарыбызга жакшы өбөлүк болот. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан мамлекет башчыбыз өзү киришип, ушу айыл чарба тармагынын өнүктүрүү боюнча конкреттүү түрдө иштерди жүргүзүү үчүн жерлерде эл менен жолугушуп, кече күнү дагы бир чоң жыйында дагы ушул маселени көтөрдү да. Эми бул маселелерди бүгүнкү күндө мамлекет башчы, өкмөт бүгүнкү күндө көтөрүп атат. Бирок ошол сөздөрдү аткаруу бүгүнкү күндө бардык айыл аймактардын башчылары, жергиликтүү бийликтин колунда да. Мына ушул жергиликтүү бийлик, айыл аймак башчылары бүгүнкү күндө мына ушул агрардык өнүктүрүү башкармалыктары менен канчалык деңгизде сиздин байкашыңызды талдоочу катары бүгүнкү күндө иш алып барып атышат булар? Бүгүнкү күндө менин байкоом боюнча азыр иш башталып элек да. Башталып элек. Эми мынакей президент аябагындай жакшы бир таасирлүү сөздү айтып өтүп кетти. Эми ушундан улам кандайдыр бир реакциялар болуп, аракетке өтүш керек деген ойдомун. Эми муну менен мен ошо тиги айыл өкмөттөр иштебей атат, же начар болуп атат дегим келбейт. Келип баягы ошо агрардык программаны ишке ашыруудагы ошо генеральный генпландардын ошо чийкилиги
болуп атат. Же болбосо аны кандайдыр бир финансылык, экономикалык камкордугу ушун начар болуп атат. Ушундай бир себептерден улам бул ушундай аксап келет экен да. Эми президентибиз демек сөз кылды, кеп кылды, оң жолуна түшөт деген ойдомун. Анан дагы бир нерсени эске алып кетсек, баягы өкмөт башчы кайсы тармактан келсе ошол тармак өнүгөт деген сөз бар да. Мына президентибиз дагы ушу айыл чарба тармагынан келип атпайбы? Буюрса ушу дыйкандарыбыздын ушу эл карапайым калк тарабынан ушундай сөз айтылып жүрөт да. Бул эми айыл чарбадан келген киши бул эми ушу айыл чарба тармагын карайт, буюрса айыл чарба өнүгөт деген нерсени айтып келип атышат да. Мына эми азыр ушу кайракы жерлер боюнча да сөз айтылып кетти. Мына ошо кайракы жерлерде сугаруу системасын өткөрүш үчүн бүгүнкү күндө ошо суу сактагыч деген өтө зарыл керектүү нерсе да. Эми туура эми алсыз ушу тез эле курулуп кетчү нерсе эмес экен. Ал эми чоң экономиканы камтыган, ошого жараша ошо өзүнүн коопсуздугун дагы бекем кармаган бир курулуш болуш керек экен да. Эми Кудай буйруп ошол айтылган эки суу сактагыч ушу Көк Арттын башына, тиги Карамкүл дарыясынын башына курулуп кала турган болсо, чындап эле миңдеген гектар жерлерибиз ушу агрардык системага өтөт эле, ушу агрардык өнүгүүбүз бир топко алдыга жылат эле деген ойдомун. Рахмат, бизде байланыш бар экен, угуп атсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз? Алло, ассаламу алейкум. Курманбек айыл өкмөтү боюнча саламаттым эле да. Ошо суроо бергенде толук кандуу сиздер жооп бербедиңиздер. Курманбек айыл өкмөтүнүн депутаттары действительно мындай эрки күчтүүлүк кылып аукцион өткөзүп атат. Ушул району боюнча көптөн бери мындай аукцион конкурстар өтө эле келет да. Туурабы? Иш жол менен берилет. Бирок бул жерде элдердин өзүнүн социалдык жагын каралбай калганын айтып атабыз. Себеби ар ким өзүнүн аренда жерлерин алабыз деп 10 миң, 15 миңге чейин 1 гектар жер көтөрүлүп кетти да, 15 миңге бааланып калды. Бирок ошол Актайбы деген жер бар. Курманбек айыл өкмөтүнүн бир 70-80% кайракы жерлер. Мен ошону айткым келди да, ошо кандай болот? Бул биринчиден, экинчиден мына үрөн боюнча. Ар бир айыл өкмөттө өзүнчө үрөнчүлүк чарбалар бар. Бирок ошо үрөнчүлүк чарбалардын өзү дагы үрөндү элге үрөн бергендин ордуна өздөрү дагы актабаган негизинде арпа будайдын ордуна мына беделерди эгип алып отурушат. Үрөн жок койсо да. Ушуну дагы эске алса болмок экен. Эми Курманбек айыл өкмөтү боюнча биринчи сурооңузга ушу байылы башында айтып өттүм эле. Аукцион болуп өттү сиздерде. Аны уктук 10 миң, 12 миңге чейин чыкты деп угуп атабыз. Бирок аукцион өзү эле белгилүү болуп атпайбы? Аукцион ким баанын көп көтөрсө, ошол алат да. Мынакей өзүңөр бааны көтөрүп атасыздар да. Ким көтөрүп атат? Жакшы жер болгон болсо көтөрүп атасыздар. Ал талашсыз нерсе болуп атат. Экинчи суроого ошо үрөн менен чындыгында ошол бизде 7 үрөнчүлүк чарба бар. 7 үрөнчүлүк чарба будай үрөнү менен камсыз кылып атат районубузду. Арпа урук менен камсыз кылып атат. Эми баягы сиз айткан баягы өзүн өзү актап айтат дегениңиз болуп калышы мүмкүн. Бирок берки жакшы иштеп аткан үрөнчүлүк чарбаларыбыз бар да. Рахмат. Биз жогоруда сөз кылгандай, бүгүнкү күндө ушу айыл чарба тармагындагы министрликтерде кызматкерлерди кыскартыш керек деген сөздөр айтылып жүргөн буга чейин. Мына ошол боюнча биздин кесиптештер ошол биздин коомчулуктан пикир алган. Ошону биз көрүп алып туруп андай маегибизди улантсак.
Жаздын деми жыттанып, жер ойгонору менен дыйкандардын түйшүгү башталат. Жаздын бір күнү кышка катыктеп ачылган бір күндү да пайдалануу аракетин көрүшөт. Азыр кыштын акыркы күндөрү анткени менен даярдыкта туруусу кажет. Ошол эле жерди даярдоо, үрөөн, суукка чыдамдуулардын эгүү маселеси күч алат. Кыргызстан агрардык өлкө, элеттиктердин тиричилиги айыл жана мал чарбасы менен. Бирок бул жагдайда аларды көзөмөлгө гана эмес, колдоого алуучу айыл чарба министрлигине болгон сын көз караш күч. Өзгөчө андагы кызматкерлердин санына. Сандан сапатка өтүү үчүн пайда келтирбеген штаттарды турсун, министрликтин өзүн жоюп салууда байма-бай көтөрүлүп келет. Качественный жагы болуш керек да, ошо жана жетекчинин, кызматчынын, жанагы специалисттин. Жөн эле жанагындай шляпаны кийип эле бир машинаны минип койгондо жүргөн кереги жок ошо. Айыл чарбасында иштеген жетекчилер өздөрү ойлош керек эле ошо. Муну ойлоп аткан жери жок ошо. Ошондуктан мен ойлойм, элдин сөзүн да угуп, элди дагы туура түшүнүп, алар бир жыйынтык чыгарыш керек ошо. Сузак райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын баш кадиси Тынычбек Мусанов министрлик дыйкандарга жардам бербейт деген пикир бир жактуу деп эсептейт. Айтымында аз пайыздык ченемдеги насыялардын берилүүсү дыйкандарды колдоо максатын көздөйт. Дыйкандарга колдоо иретинде жеңилдетилген кредиттер берип атат. Мисалы, мал чарбачылыгына 10%, талачылыкка 10%, жашылча өстүрүп, аны башка бир жер менен келишими болгон болсо 8%тен берилип атат. Асыл тукум чарбаларына 8%тен берилип атат. Кыргыз орус өнүктүрүү фондусунан 4%дан 6%га чейин доллар түрүндө берилип атат. Баса, Тынычбек мырза үчүн министрликтеги иштеген кызматкерлердин саны тетирисинче жетишсиз. 300 миңге чукул калкы бар Сузак району боюнча айыл чарба тармагында 6 гана адис иш алып барат. Мындан келди Бакыйган чоң райондогу абалда 6 гана адам иштесе, анда министрликтеги сандар кайдан жаралган? Бирин-бирин кайталаган бөлүмдөр, ишчилер тизмегине байкоо салынбас көрүнөт. Биздин айыл чарба департаментинде болгон 6 эле адам иштейбиз. 6 адисибиз ушул бардык район боюнча ар бир адис боюнча иштегенде жетишпей жатат. Мисалы, техника боюнча бир адис алышыбыз керек, бул жок. Талачылык боюнча адисибиз бар. Андан кийин теге жайыт боюнча адис жетишпейт. Ошолорду мен ойлойм, кандай себеп менен ошо ашча деп көтөрүп атышат, бирок мен ага каршымын. Банктар аркылуу берилген насыяларды алууда көйгөй. Элекчеринде электрондук тизме деген түшүнүк кеңир эмес. Бирок бул банктардын талабы. Күйүүчү май, үрөөн, жер семирткичтерди алууда биз турабыз деп министрлик төш каккан менен турмушта дыйкан өзүн өзү багып, керектүүсүн табып келе жатканы чындык. Элге пайдасы тийбей өзү менен өзү болуп атат ошо. Кээ бир жетекчилер кабинеттерден чыкпай, сүйлөш жүргүзбөйт. Айыл апада болбойт, ошо чарбалардын кандай болуп атканы менин иши жок. Суу келет, урук барбы, жер семирткич барбы, муну менин иши жок. Жанагы байкуш дыйкандар өздөрү чуркап жүрүп, өздөрүн багып атат ошо. 2017 жылы айыл чарба министрлигине 1 миллиард 700 миллион сом бөлүнгөн. Учурда бул министрликте кыскартылгандан кийин 4,5 миң кызматкер калган. Гүлжина Мындоева, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар программасы үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү биздин темабыз айыл чарба тармагындагы иш аракеттер туурасында бүгүн сөз кылдык. Урматтуу биздин конокторубуз, чынында айыл чарба тармагы бул чоң маселе. Мына ушул убакыттагы өз соңуна келип калды. Ошондуктан сиздерге мына ушул акыркы суроом болсун. Айыл чарба тармагын дагы биз кандай жол менен өнүктүрө алабыз? Ошол боюнча кыскача айтып. Айыл чарбасына бир өнүгүш үчүн реформа керек. Азыр жаңы реформа керек болуп атат. Себеби жеке фермерлер ар бир адам түтүнгө ар бир жетекчи барып, же болбосо агродепартаменттин адамдары барып мындай кыл деп айтыш өтө оор болуп атат. Буларды чоң ирилештирген кооперативдер төзүш керек, ирилештирген дыйкан чарбаларды түзүш керек. Же болбосо чоң коомдук бирикме түзмөйүнчө биз алга жылбайбыз. Эгерде чоң ирилештирбеген болсок, сыртка бир дагы товарыбыз, бир дагы капустабыз, же болбосо бадыраңыбыз өтпөйт, чыкпайт дагы базарга. Ошон үчүн мен ойлоймун, муну бир механизм таап, жеке менчикке бир механизм таап туруп ирилештирмейинче биз алга жыла албайбыз. Рахмат.
Мен да бул аксакалдын сөзүнө кошулам. Бүгүнкү күндө айыл чарбада ошо сандан сапатка өтүш керек да. Сан деп эле сандын көбөйтүп деге результат болбосо ал сандын эмне кереги бар. Ошо сапатка өтө турган мезгил келди да. Эми ал сапатка өтүш жөн болбойт, сөзсүз. Эми ага күчтүү иш билги, ошо айыл чарба нугунда аябай катырып иштеп келген, усулдук мааниге ээ кадрлар бүгүнкү күндө өтө зарыл. Ал реформа десек эле, реформа ал бүгүнкү күндүн эмесинде бир 2-3 маселени коюп туруп эле мына реформаланды деп койгон менен ал иш бербейт. Бүгүнкү күндө биз ошо кадр системасын реформалашыбыз керек. Андан кийин айыл чарба өзүнүн нугуна өзүнөн өзү түшөт деген ойдомун. Рахмат. Мына кечээ күнү дагы мамлекет башчыбыздын бир ошол сөзү бүгүнкү күндө коомчулукту дагы бир туура жакка жакшы сөз айтты. Бул эң туура сөз болду. Бүгүнкү күндөгү абалды бир кайрадан жанландыра турган сөз айтты деп айтып атты да. Мына ошол жерде кайсы ким ошол айыл аймак башчылары болобу, район жетекчилери болобу, област жетекчилери болобу, кабинеттиңерде отурбай сыртка чыгып иш алып барып мамлекет өнүктүрүүнүн иш аракеттен көрүлө деген сыяктуу сөз айтты да. Албетте мына ушундай биздин жетекчилерибиз өз ишин билген, муну ишти аткарышын биз дагы тилектешпиз. Ар дайым жергибизде тынчтык болсун. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, мына ушул айыл чарба тармагы боюнча бир өзүңүздөрдүн ой пикирлерин айтканыңыз үчүн сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин түз эфирибизде айыл чарба тармагындагы иш аракеттер туурасында сөз кылдык. Ар дайым жергибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун, мамлекетибизде өсүп өнүгүүлөр болсун деген тилек менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.